Кыргыз Республикасынын Корея Республикасындагы элчилигинин 2022 жылдагы жана 2023 жылдын январь-сентябрь аралыгындагы аткарылган иштери тууралуу маалымат. Аида Исмаилова 2022 жылдын 16 февралында Кыргыз Республикасынын Корея Республикасындагы элчиси болуп тайындалган. 2022 жылдын 26 апрелинде Аида Исмаилова Корея Республикасынын президенти Мун Дже Инге ишеним грамоталарын тапшырган. Аида Исмаилова Бишкек гуманитардык университетинин чыгыш таануу факультетин бүтүргөн. Корея Республикасынын экономикасы боюнча адистешкен. Корей тилинде эркин сүйлөйт. Азыркы учурда Кыргызстан үчүн Түштүк Корея Азия Тынч океан аймагындагы маанилүү жана артыкчылыктуу өнөктөштөрдүн бири болуп саналат. Өткөн жылы биздин өлкөлөр эки элдин салттуу достугуна, руханий жана маданий жакындыгына, өз ара жардам көрсөтүү жана өз ара пайдалуу кызматташуу принциптерине негизделген дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилешти. Өз кезегинде элчи Аида Исмаилованын жетекчилигинин астында Кыргыз Республикасынын Корея Республикасындагы элчилиги 2022 жылы жана 2023 жылдын январь-сентябрь айларына карата негизги күч аракетин өлкө жетекчилиги жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан элчиликтин алдына коюлган максаттарды жана милдеттерди аткарууга багытталган. Мында элчиликтин 2022 жана 2023 жылдарга иш планын жана борбордон аткарууга келип түшкөн башка пландарды ишке ашырууга басым жасалган. Түштүк Корея Кыргызстандын Азия Тынч океан аймагындагы негизги өнөктөштөрүнүн бири. Түштүк Корея Кыргызстандын Азия Тынч океан аймагындагы негизги өнөктөштөрүнүн бири экендигин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан эки өлкөнүн ортосундагы саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну өнүктүрүү жана активдештирүү боюнча максималдуу чаралар көрүлгөн. 2022 жылы элчилик тарабынан Кыргызстан менен Кореянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган бир катар иш-чаралар уюштурулган. Ошондой эле ушуга байланыштуу жогорку жана эң жогорку деңгээлде куттуктоо каттары менен алмашуусу иштелип чыккан. Элчи Аида Исмаилова эки тараптуу мамилелерди бекемдөө максатында Кореянын Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги, башка мамлекеттик органдар, кореялык компаниялар, Кореядагы эл аралык уюмдар, ошондой эле Корея парламентинин депутаттары менен жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүп турат. Эки өлкөнүн ортосундагы саясий диалогту улантуу максатында Кыргыз Республикасынын Корея Республикасына жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги сапарларын уюштуруу боюнча маселелерди иштеп чыгууга өзгөчө көңүл бурулган. Элчиликтин ишинин жыйынтыгы жана отчеттук мезгилдеги маанилүү окуялардын бири катары 2022 жылдын 23-25 октябрында Корея Республикасына Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин расмий иш сапарын белгилөөгө болот. Белгилей кетсек, бул сапар Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин 2006 жылдагы акыркы сапарынан 16 жыл өткөндөн кийин уюштурулду. Кыргыз Республикасынын элчилигинин ишинин натыйжасы жана отчеттук мезгилдеги маанилүү окуялардын бири катары Төрага Нурланбек Шакиев башында турган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынан турган парламенттик делегациянын 2023 жылдын 20-24 февралында Корея Республикасына болгон расмий иш сапарын. Бул жерде айтып кетчү нерсе, бул сапар 9 жылдан кийин 2014 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасынын акыркы сапарынан бери ишке ашкан натыйжа. Андан башка Корея Республикасынын Улуттук ассамблеясынын спикеринин орун басарынын Чонг У Тектин Кыргыз Республикасына болгон 2023 жылдын 13-14 июлунда иш сапарын, 2023 жылдын 24-25 июлунда Кыргыз Республикасынын элчилигинин көмөгү менен Корея Республикасынын иш менен камсыз кылуу жана эмгек министри Ли Джон Сик Кыргызстанга иш сапарын. Төрага Нурланбек Шакиев башында турган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынан турган делегациянын 2023 жылдын 19 сентябрында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Корея Республикасынын парламенттеринин спикерлеринин биринчи жолугушуусуна катышуусун айта кетсек болот. Өзгөчө белгилей кетсек, 2023 жылдын 5 сентябрында Сеулда дипломатиялык мамилелер орногондон бери тарыхта биринчи жолу Кыргыз-Корея Тышкы иштер министрликтер аралык консультациялардын биринчи раунду болуп өттү. 2023 жылдын 20 сентябрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын ортосунда байланыш түзүлдү.
2023 жылдын 25 сентябрында Ханчжоу шаарына болгон иш сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Түштүк Кореянын премьер-министри Хан Док Су менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Элчи Аида Исмаилова Корея Республикасынын экономикасы боюнча кесипкөй адис болгондуктан, эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана активдештирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Экономикалык дипломатияны илгерилетүү алкагында 2022 жылдын 24 июнунда Түштүк Кореяда соода экономикалык кызматташтыкты күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын элчилигинин көмөгү менен Корея Республикасында Кыргыз Республикасынын соода үйүнүн расмий ачылышы болуп өттү. 2022 жылдын 6 октябрында Сеул шаарында Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин төрагалыгы алдында соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Корей өкмөттөр аралык комиссиясынын 5-чи жыйыны болуп өттү. Анын жыйынтыгы боюнча эки тараптуу кызматташтыктын көптөгөн тармактары боюнча бир катар маанилүү макулдашууларга жетишилди жана протоколго кол коюлду. Тараптардын биргелешкен аракеттери менен өкмөттөр аралык комиссиянын отурумдарынын аралыгын 1 жылга чейин кыскартууга мүмкүн болгонун баса белгилей кетүү керек. Экспорттук, инвестициялык жана туристтик потенциалды илгерилетүү маселеси боюнча элчилик ар кандай эл аралык көргөзмөлөргө, иш-чараларга туруктуу негизде катышып турат. Мисалы айтканда 2022 жылдын 23-25 июнунда Import Goods Fair, 2023 жылдын 29 июнунан 1 июлуна чейин Korea World Travel Fair, 2023 жылдын 4-7 майында Seoul International Travel Fair 2023, 2023 жылдын 11-14 августунда Korea International Tourism Show жана башка. Соода экономикалык кызматташтыкты активдештирүү максатында эки өлкөнүн аймагында бизнес форумдар иштелип чыкты. Тактап айтканда 2022 жылдын 13 июлунда жана 2023 жылдын 5 майында Сеул шаарында, 2022 жылдын 26 сентябрында жана 2023 жылдын 9 августунда Бишкек шаарында. Элчи Аида Исмаилованын көзөмөлү менен Кыргыз Республикасы Корея Телеком корпорациясы менен кызматташтыгын бекемдөө боюнча жигердүү иш алып барылды. 2022-2023 жылдары KT жетекчилигинин жана анын туунду компанияларынын 10 иш сапары иштелип чыккан. 2022 жылдын июлунда Корея тарап Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү стратегиясынын башкы планын иштеп чыгып, сунуштаган. Негизги жетишкендик болуп, 2023 жылдын 21 июлунда банктар аралык процессинг борбору жабык акционердик коому менен Кореялык BC Card жана SmartRo компанияларынын консорциумунун ортосунда соода кызматтарынын провайдерин түзүү боюнча биргелешкен ишкана түзүү жөнүндө инвестициялык макулдашууга кол коюлду. Соода кызматын көрсөтүүчү провайдерди киргизүү, санариптик төлөм технологияларын өнүктүрүүгө, накталай эмес төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүүгө олуттуу салым кошот жана көмүскө экономикадан чыгуунун маанилүү кадамдарынын бири болуп саналат. Өзгөчө көңүл банк финансы тармагында кызматташтыкты өнүктүрүүгө бурулду. Элчиликтин көмөгү менен 2023 жылдын 18 майында Бишкек шаарында Түштүк Кореялык BNK Capital банкынын өкүлчүлүгүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Отчеттук мезгилде эки өлкө ортосундагы түз авиа каттамдардын ачылышын иштеп чыгууга да өзгөчө көңүл бурулду. Тактап айтканда 2023 жылдын 11 июнунда түз авиа каттамдар ачылды. Аткарылган иштин жыйынтыгы боюнча учуу мезгили узартылды. Кыргыз Республикасынын жакынкы 5 жылга 2021 жылдан баштап 25 жылга чейин ODA өнүгүү үчүн расмий жардам линиясы боюнча жардам алуу үчүн өнөктөш өлкөлөрдүн артыкчылыктуу тизмесине киргизүүнү эске алуу менен Корея Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен 2021 жылдан тартып ODA линиясы боюнча Кыргыз Республикасы менен Кореянын кызматташтыгын кеңейтүү боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Анын ичинде койка алкагында да проекттер бар. Азыркы учурда койка аркылуу 16 долбоор ишке ашырылууда. Көлөмү 55 миллион АКШ долларды түзөт. 3 долбоор иштелүүдө. 25,4 миллион АКШ доллар. ODA линиясы боюнча отчеттук мезгилде 10 долбоор 19,2 миллион АКШ доллар, 15 долбоор иштелүү процессинде болжол менен 49,7 миллион АКШ долларды түзөт. Отчеттук мезгилде элчилик тарабынан кызматташтыкты жана экономиканы өнүктүрүү фондунан жеңилдеткен насыя линиясы боюнча 27 миллион АКШ доллар суммасында республикалык клиникалык инфекциялык оорукананы
функционалдык жакшыртуу долбоорун ишке киргизүүнү тездетүү боюнча активдүү иштер жүргүзүлүп, элчиликтин аткарган иштеринин жыйынтыгы боюнча 2023 жылдын 14 июлунда Бишкек шаарында Корея Республикасынын Улуттук Ассамблеясынын спикеринин орун басары Чон Утектин Кыргызстанга сапарынын алкагында жугуштуу оорулар ооруканасынын долбоору боюнча өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюлган. Ошондой эле 2023 жылдын 5 сентябрында элчилик иштеп чыгуусу жана көзөмөлү менен Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети менен Кореянын Эксимбанкынын ортосунда дипломатиялык каналдар аркылуу кол коюлган кредиттик макулдашууну Кореянын тимине өткөрүп берүү иштелип чыккан. Коюлган милдеттердин алкагында элчилик экология, курчап турган чөйрөнү коргоо, жашыл экономика жаатындагы кызматташтыкты бекемдөө боюнча жигердүү иш алып барды. Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын Токой секторундагы кызматташтык боюнча Азия уюму AFO-CO, Жашыл климаттык фонд ЗКФ жана Глобалдык жашыл өсүү институту GGGI сыяктуу эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулду. 2023 жылдын 12 сентябрында элчи Аида Исмаилова Корея Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо министри Хан Хва Джин менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча 2023 жылдын 19-20 октябрында министр Хан Хва Джиндин Кыргыз Республикасына иш сапарын уюштуруу жөнүндө макулдашууга жетишилди. Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын элчилиги маданий гуманитардык тармактагы кызматташтыкты бекемдөөнүн үстүндө да көп иш алып барды. Элчиликтин 2022 жана 2023 жылдарга карата планына ылайык элчиликтин негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирди. Дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөө максатында маданий гуманитардык иш-чараларды өткөрүү, саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызматташтыкты өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын позитивдүү имиджин түзүү, колдоо жана бекемдөө, Кыргыз Республикасынын жана Кореянын шаарлары менен облустарынын ортосунда боордош байланыштарды түзүүгө көмөк көрсөтүү, жогорку окуу жайлардын ортосунда түз байланыштарды түзүү жана бекемдөө. Элчиликтин көмөгү менен 2023 жылдын 8 июлунда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Корея Республикасынын Шинхан университетинин делегациясы менен жолугушту. Жолугушуунун жыйынтыгында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Корея Республикасынын Шинхан университети ортосунда кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлду. Азыркы учурда элчилик эки мамлекеттин башка жогорку окуу жайларынын ортосунда келишимге кол коюусу иштелип чыгууда. Элчилик Корея тарап менен саламаттык сактоо тармагында активдүү иштерди жүргүзүп келүүдө. Тактап айтканда 2022 жылы элчилик тарабынан Кемёнг университетинин алдындагы Донгсан медициналык борбору менен биргеликте Корея Республикасында оор дартка чалдыккан 19 кыргыз жаранына акысыз дарылануусу иштелип чыккан. Мындан тышкары 2023 жылдын июль айында Сеул Асан клиникасынын 85 адамдан турган дарыгер жана волонтерлору Кыргызстанга барып жарандар үчүн консультацияларды, диагностикаларды жана медициналык операцияларды өткөрүүсү элчилик тарабынан иштелип чыкты. Элчилик Корея Республикасындагы кыргыз диаспоралык уюмдарынын жетекчилери, мекендештердин активисттери, ошондой эле өлкөнүн жогорку окуу жайларында окуп жаткан студенттер менен дайыма байланышта болуп, ар дайым жолугушууларды уюштуруп турат. 2022 жана 2023 жылдары Кыргыз Республикасынын элчилиги Корея Республикасында жашаган Кыргызстандын жарандарына сапаттуу мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү боюнча активдүү иштерди жүргүздү. Жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча натыйжалуу иштер жүргүзүлдү. EPS эмгек менен камсыздоо системасы алкагында да сезондук айыл чарба иштеринин программасы боюнча да Кыргызстандын жарандарын ишке орноштуруу боюнча интенсивдүү иштер жүргүзүлдү. Эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын келүү шарттарын жеңилдетүү маселеси иштелип чыкты. Кореянын компетенттүү органдары тарабынан эмдөө сертификаттарын таануу жана аккредитациялоо боюнча иштер жүргүзүлдү. Ошондой эле консулдук округда жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук чөйрөдөгү бардык актуалдуу маселелер тууралуу маалымдоо боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө күчөтүлдү. Корея Республикасынын юстиция министрлигинин расмий маалыматтары боюнча Корея Республикасында убактылуу же туруктуу негизде 10.076 Кыргыз Республикасынын жараны жашайт. 2023 жылдын 31 августуна карата. Отчеттук мезгилде элчилик тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарынын Корея Республикасына кирүүсүн жеңилдетүү маселеси иштелип чыккан.
Кыргыз Республикасынын элчилиги менен Тышкы иштер министрлиги биргелешкен ишинин аркасында Корея Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен Корея Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги 2022 жылдын 11 мартынан тартып виза берүүнү калыбына келтирди. Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан сезондук айыл чарба иштеринин программасы боюнча Корея Республикасындагы Кыргызстандын жарандарын ишке орноштурууга артыкчылыктуу көңүл бурулду. 2022 жана 2023 жылдардын жыйынтыгы боюнча Корея Республикасында ишке орношкон Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы саны EPS системасынын алкагында 1200 адам. Акыркы 6 жылдагы EPS системасынын алкагындагы жарандардын жумушка орношуусуна барабар. Жана бул Кыргыз Республикасы үчүн абсолюттук рекорд болуп саналат. Сезондук айыл чарба жумуштары программасы боюнча 138 адам. Отчеттук мезгилде элчи Аида Исмаилованын жетекчилиги астында Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан чоң жана көлөмдүү иштер жүргүзүлүп, реалдуу натыйжаларга жетишилди. 2022-2023 жылдары элчилик тарабынан көп жылдар бою иштелип келе жаткан маселелер акыры аягына чейин иштелип чыкты. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин Кореяга болгон расмий иш сапарлары, түз аба каттамдарын ачуу, Кыргыз-Корея Тышкы иштер министрликтер аралык алгачкы консультацияларды өткөрүү, Кыргыз Республикасынын экономикасына кореялык ири компанияларды тартуу жана Кыргыз Республикасында алардын өкүлчүлүктөрүн ачуу, жугуштуу оорулар ооруканасы боюнча долбоорду ишке киргизүү, Кореяда ишке орношкон Кыргызстандын жарандарынын саны боюнча рекордтук көрсөткүчтөр жана башка. Элчилик Түштүк Корея Кыргызстандын Азия Тынч океан аймагындагы негизги өнөктөштөрүнүн бири экендигин эске алуу менен Корея Республикасы менен эки тараптуу кызматташтыктын бардык спектри боюнча кызматташтыкты тереңдетүү боюнча мындан ары да ишин жигердүү улантат.